10 январда шайлоо болот. Шайлоо, президенттик шайлоо болот. Мен декабрдын башында тапшырып берип бүгүнкү кызматымды. Мен мындай катардагы адам катары барып туруп катышам. Өтсөм анда сиз айткандай ажоо болом, өтпөсөм анда сиздердин араңыздарда жөнөкөй эле жаранбойдон калам. Эми негизи ага шайлоого катышканга эч кандай тоскоолдук жок да, бирок катышыш үчүн шарттар бар. Ал азыр президенттин милдетин аткаруучусу болуп турбайбы? Биздин конституцияга ылайык президенттин аткаруучусу ал катыша албайт шайлоого. Ошол катышам десе, ал туура эле айтты. Азыр аз кызматтан кетип шайлоого катышам деген бар. Бул мыйзамда каралган. Бирок ошол учурда биз азыр татаал кырдаалга туш келип калдык да. Жогорку кеңештин төрагасы президенттин аткаруу милдетинен баш тартты. Андан кийин премьер-министр өзүн алып алды. Ал азыр аткаруу бийлигин да кармап атат, өкмөттү башкарып атат жана ошол эле учурда президенттин милдетин аткарып жатат. Бул жакта моралдык укугу барбы же жокпу деген сөз пайда болот да. Бул башка суроо. Укуктук жактан ал кетип шайлоого катыша берсе болот. Бирок ошол учурда анда президенттин милдетин ким аткарат деген суроо пайда болот да. Конституция бүт шарт кырдаалдарды каралбайт да. Мисалы конституцияда жазылган, эгерде президент кетсе, анда анын милдетин төрага, жогорку кеңештин төрагасы аткарат. Эгерде ал баш тартса, премьер-министр аткарат. Бүттү. Башка шарттар каралган жок. Эми азыр Садыр Жапаров азыр жумуштан кызматын тапшырып кетип калса, анда бул жакта укуктук жана саясий суроолор пайда болуп калат да. Эми укук жактан азыр бизде биринчи вице-премьер бар. Ал негизи биринчи вице-премьер өкмөттүн башчысынын милдетин аткарып турат. Эми ошол эле учурда төрага өзү баш тарткандан кийин азыр же биринчи вице-премьер аткарат, же кайра жогорку кеңеш чогулуп өзүнүн жыйынында карайт да. Балким төрага кайра өзү башкарам деп эметсе, бирок ал уже баш тартты да, баш тартылган. Азыр бул туура мындай каралган жок, бирок негизи шарт боюнча азыр бир премьер-министр кетсе, анда биринчи вице-премьер бар, ошол караш керек. Бул жактан саясий жактан эме пайда болот да, азыр бизде биринчи вице-премьер ким? Артем Новиков. Ал кандай өзүнүн өкмөттүн башчысынын милдетин аткара алабы? Жана президент ошол эле президенттин милдетин аткара алабы? Ага ишенеби? Аны тоготобу деген суроолор пайда болот да. Эгерде жөн эле эми ченем боюнча кете берсек, анда макул, бул кетти, төрага баш тартты, өкмөттүн башчысы президенттин милдетин аткарып турат, президент ал деле кетип атса, анда биринчи вице-премьер бар, анда ал аткарыш керек болуп калат. Эми ага Садыр Жапаров сен катыша албайсың деген ага эч ким укуктук бөгөт эч ким кое албайт. Анын бул укугу бар. Бирок ошол эле учурда бул жакта моралдык жакта мындай өлкө кыйын убакта турганда азыр ошол чыгарып кетиш үчүн ошол канча мөөнөт убакыт болбосо да бул бир айдан көбүрөөк болуп кетет да. Ошол бир айдан көбүрөөк мөөнөткө мамлекетти кантип таштоого болот деген суроолор эле пайда болот да. Алар конституциялык мыйзам кабыл алды. Ошол президентти жана жогорку кеңешти шайлоо боюнча конституциялык мыйзамдын белгилүү бир беренелерин токтотуп койду да, ишин ошо токтотуп койду. Азыр жогорку кеңеште эле анын легитимдүүлүгү да суроо жаратып турбайбы? Ошол үчүн жогорку кеңеште суроо астында турат, бул легитимдүү эмеспи да. Андан кийин өкмөттү алар шайлады, эми азыр кетип калса, анда бул кыйыныраак болуп калат да. Эми бул эки жактуу да. Бул жакта биринчиден бул ооба бизде конституцияда жазылган, бул жогорку кеңеш 5 жылга шайланат деп, анын биринчи жыйыны ошол 5 жылдын 28 октябрь 2015 жылы болуп бүттү. Ошондо бүтүш керек да. Бирок ошол учурда конституцияда мындай так эмес, бирок нормалар бар, ченемдер бар. Эми жогорку кеңештин эмеси
качан бүтөт? Жаңы жогорку кеңештин жыйыны, биринчи жыйыны өткөндөн кийин мурунку уйган укуктары бүтүп калат да. Азыр бизде жогорку кеңеш жок болуп атпайбы? Ошол жок болуп калса, алар негизи бул жакта кичине карама-каршылыктар, коллизия болуп кетип жатат да. Бир жагынан алар кетиш керек, 5 жыл деп турат, 6 жылга эч ким аларга уруксат берген жок. Ошол учурда алар өздөрү эле ошол жогорку кеңештик шайлоону жылдырып атат, өзү мыйзамдарды кабыл алып атат, аны жылдырыш үчүн шарттарды түзүп атат. Бул албетте бул туура эмес да. Албетте эми референдумга коет, жаңы конституцияны койсо, ал жакта ошол юридикалык моменттерди тууралаганга аракет жасашат да. Анткени биз деле 2010-жылда өтпөдүкпү? Ал жакта убактылуу өкмөт деген жок болчу. Азыр жогорку кеңеш кандай болбосо да анын легитимдүүлүгү тиги убактылуу өкмөткө караганда алар көбүрөөк. Алар эл шайлаган, алар конституцияда берене бар, бул алардын мөөнөттөр, укуктары, полномочиялары жаңы жогорку кеңеш шайланганда биринчи жыйындан баштап алардыкы бүтөт деген алардын лазейкалары бар. Ал эми 2010-жылы ошол учурда убактылуу өкмөт деген вообще конституциялык эмес орган. Алар өздөрү декреттерди эле кабыл алып жүргөн да. Андан кийин 27-июнда беле ошо конституциялык референдумга коюп өздөрүн мыйзамдаштырып койгон да. Азыр эми бир жактан алар деле юристтер бар окшойт, алар анын үстүнө иштеп атышат, кандай бир жолдорун табууга аракет жасайт деп ойлойм. Бирок албетте бул көп суроолорду жаратып атат. Бул кырдаал легитимдүү, алардын бүт жазган аракеттери канчалык легитимдүүлүгү кийин балким эгерде жаңы жогорку кеңеш шайланса, башка бийлик келсе, албетте ошол коет да. Андан кийин балким жоопкерчиликке тартуу жөнүндө да суроону коюп коюшу мүмкүн. Шайлоону токтотуп, конституциялык мыйзамды кабыл алып атпайбы? Эми бул жакта кылмыш кодексине карап, алардын аракеттеринде кандай бир кылмыштын составы барбы, мен азыр так айта албайм. Бирок аны изилдесе, признактары бар да мындай. Анткени алар өзүнчө өзү эле шайлоо уже борборлук шайлоо комиссиясы дайындагандан кийин алар башка бир аракеттерди, башка бир күчтөрдүн артынан сот аркылуу буларды жараксыз деп шайлоону дайындоосун жараксыз деп таап, азыр башка бир аракет жасап атат да. Менин оюмча, эми президенттик шайлоодон мурда бул негизи бул жогорку кеңешке шайлоо өткөзүш керек болчу. Ошол 20-декабрда өткөзүп туруп, андан кийин ошол жаңы жогорку кеңеш кирип туруп, өкмөттү шайлап туруп, уже премьер-министр, бизде эми азыр конституция полномочиялары көп, укуктары көп. Ал уже өлкөнүн башкарып акырын уже жаңы жылга чейин премьер-министр 20-декабрда өтсө шайлоо, ошол алар жыйынга чогулса жаңы жылга 30-31 декабрда премьер-министр шайлап коюп, уже жаңы жылга кичине легитимдүү мындай кирип кетет элек да. Ал президенттик шайлоону аны кийин эле президенттик шайлоону жылдырып койсо болмок да. Бирок жогорку кеңеште шайлаш керек болчу. Бул менин жеке оюм. Албетте президенттик шайлоодо мыйзам чегинде өтүш керек, өз убактысында өтүш керек. Бирок эгерде акча жок деп атпайбы бюджетте, кайсы шайлоону биринчи өткөрүш керек депчи, албетте бизге биринчи жогорку кеңеш керек болчу. Легитимдүү туура жогорку кеңеш керек болчу.